Корей тилин сүйүүчүлөрү барыңыздарга чоң салам. Бүгүнкү сабакта мен сиздерге үндүү үнсүз тамгаларды кошуп жазганды көрсөтөмүн. Бирок алгач сиздер катталуу кнопкасын басып койгонду унутпаңыздар. Биринчи кыргызча аталыштарын жазып алабыз. К жана Г. Н, Т жана Д. Р, Л. М, Б жана П. С же Ш болот. Кийинки тамга ын же үнү жок болот. Ч, бул каттуу Ч, бул К, кийинкиси Т, П, Х. Үндүүлөрдү окуп чыгабыз. А, Я, О, Yo, У, Yo, У, Ю, Ö. Кийинкиси жөн эле таякча И. Сиздерде сурат улуп аткан болуш керек. Эмнеге эки О, КГ, БП болот деп. Кийинки сабакта мен сиздерге жакшылап түшүндүрүп беремин. Анда эмесе кеттик. А бул жактан К тамгасы келет. К. Н, А келет. На. Т, А, та. Р, А, ра. М, А, ма. Б, А, ба. С, А, са. Бул жерде окулбайт, жөн эле А. Жа, ча, К, та, па, ха. Кийинки тикесинен туруп турган тамга Я жана бул жактагы үнсүз тамгаларды кошуп, азыркыдай кылып окуп чыгабыз. Азыр сиздерде ар кандай суроолор көп пайда болуп атат, мен түшүнүп атамын. Кийинки сабакты көрсөңүз, сабыр кылып, күтүп, аягына чейин көрсөңүз, сизге бардыгы түшүнүктүү болот. П, А, ой, Я, пя болду. Бул жерде Ш болуп кетет, ща. Бул жерде жөн эле Я. Бул жерде Жа. Кийинкиси Ча. Кя. Тя. Пя. Ха. Кийинки тамга О, бул туруп турган О. Ко, Но, То. Жазып жатканда кайталап өзүңүздөр дагы үн чыгып айтыңыздар. Ар бир тамганы сиздер оозуңардан чыгып айткан сайын эсиңерде калат. Бул жерде со. Бул жерде жөн эле О. Бул жерде чо, чо, ко, то, по, анан хо. Хын айтып атканда катуу басым жасабайбыз. Жумшак х деп коебуз. Кийинки туруп турган Ё тамга болду. Кё, ньо, рё, ньо, бьё. Дагы бир үн чыгып окугандын жакшы жагы, ар бир тамгаларды окуп атканда сиздер тилиңизди көндүрөсүздөр. Ар бир тамганы жазышып атканда сөзсүз тилиңизди келтирип окусаңыз,
Кейін сіз шар оқығанда қайналбай эле шатыратып эле окуп баштайсыз. Ошондуктан башында тамгаларды жаттап атканда кошо жазып чыгуу аябай маанилүү. Мына ушул жерден биз жатып турган тамгаларга келдик. Таякчаны байкасаңыз ылдыйында турат. Жатып турат. Үнсүз болсо үстүнө жазылат. Эч качан жанына жазбайбыз, үстүнө. Мына караңыз, мен ар бир тамганы үнсүз тамгаларды үстүнө жазып келдим. Ко, но, до, ро, мо, бо, со, о, чо, чо, ко, то, по, хо. Ар бирине көңүл буруңуз. Жатып турган ньо тамгасы болду. Кьо, ньо, тьо. Мына ушинтип жазып кете бересиз. Ошол жерде жатып турган тамга жана туруп турган тамга мурунку сабакта мен айтып бергенмин. Сөзсүз көңүл буруп эстеп калыңыздар. Анткени кийинки биз грамматикаларды өткөндө ушул жерден адашып калсаңыз, сөздүн мааниси такыр эле адашып кетет. Ошо менен акыркы мына пьо анан хьо менен бүттү. Кийинки у, ку, ну, ту, ру, му, бу, су, у, жу, чу, ку, ту, пу, ху. Мына бат эле ю тамгасына келип калдык. Кью, нью, дью, рию, мью, ю, щу, ю, чу, чу, кью, тю, пью, хью. Акыркы жатып турган тамга к, н, д, р, м, б, с, окулбайт ж, ч, к, т, п, х. Сонун эң акыркысы ки, ни, ди, ри, ми, би, ши, и, жи, чи, ки, ти, пи, хи. Сонун азаматсыздар.